Саламатсыңарбы Саралтын орто мектебинин сулуу, сүйкүмдүү кыздары. Арузат кыздар кеңешмесинин кезектеги сабагын баштайбыз. Силер менен бүгүнкү сабакта мен Арузат кыздар кеңешмесинин төрайымы Мурзалиева Жылыскан Секиржановна бирге болмокчумун. Бүгүн силер менен биз кыз адеби кымбат деген темада сүйлөшөбүз. Сабактын максаты кыздарга акыл эс, адеп, ахлак, жүрүм-турум эрежелери боюнча маалыматтарды беребиз. Улууларды урматтоо, ата-энени сыйлоо, арыет, ар намустуулук сезимдериңерди өрчүтөбүз. Адептүүлүккө, ыймандуулукка, тыюу салынган нерселерден алыс болууга чакырабыз. Улутуңду сактайм десең, кызыңды тарбияла. Тегиңди сактайм десең, уулуңду тарбияла. Элибиз кыздын 40 чачы улуу деп кыздарды сыйлап, өзгөчө мамиле жасап келишкен. Үйгө көрүп берген гүлдөй тутуп, кыздарын назик асырап алышкан. Кыз бала өз үйүндө мейман деп саналгандыктан, бир эле өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, туугандарына, кошуналарына, бир көчөдө жашагандарга тегиз, түз, калыс, жылуу мамиле жасап, аларды сыйлап, ыйбаа кылып, улууларга адептүүлүгүн көрсөтүп, кичүүлөргө үлгү болуп өскөн. Кыздарды тарбиялоодо эненин ролу, жоопкерчилиги абдан чоң. Ошондуктан кыз баланы жаш кезинен тарбиялоо керек. Кыз баланы турмушка аралаштыруу зарыл. Кыз бала энеси менен биргеликте тамак жасаганды, кир жууганды, ууз чеберчилик иштерин, мисалы кийим тигүү, сайма саюу, курак куроо, дагы башка үй жумуштарын аткарып, кийинки турмушка даярдануусу керек. Эне да кылганың мага жакшы, үйрөнгөнүм өзүңө жакшы деп, кызынын кызматын көрүүсү керек. Акыл эстүү, адеп ахлактуу кыздарыбыз ата-энесин колун узартып, эң алгач өз ата-энесинин кызматын кылат. Барган жеринен бактап, кадыр-баркка, урмат сыйга ээ болот. Сүймөнчүктүү жар, сүйүктүү келин болот. Ал эми үйдө көлөкөдө ак бетин сылап, башыма түштү кылып алам деген кыздарыбыз, же энесинин эркеси болуп өсүп жаткан кыздарыбыз эртеңки жашоосунда өзүнө эле эмес, ата-энесине, ага тууганына бир топ түйшүктү жаратат. Кыздарыбыз жарашыктуу кийинсин. Кыздарга кийим сатып алууда сөзсүз энелерибиз алардын өз оюна койбостон туура кеңештерин берип, денени кыскан тар кийимдерди же бели курсагы ачык кыска көйлөктөрдү албай, андай кийимдер ден соолукка тескери таасирин тийгизээрин, өнөкөт ооруларга чалдыктырарын түшүндүрүүсү керек. Бул өзү билет, мени укпайт, өзүнө жакканын гана кийет деп энелерибиз алсыздыгын көрсөтсө, кыздарыбыз арыет, ар намыстан куржалак болуп өсөт. Өз энесинин тилин албаган кыз чоңойгондо кайненесинин тилин алабы? Өспүрүм кезинде киндигин көрсөткөн кыз уят эмне экенин сезбесе, үйүндө атасынан уялбаган кыз башка үйгө бүлө болуп барганда кайнатасынан уялабы? Албетте мындай кыздар ата-энесине рахмат алып берүүнүн ордуна алардын жүзүн жер каратат. Кийим кийүүдө өзүнчө бир маданият, ага кайдыгер болбошубуз керек. Боекту эрте эле колдонбойбуз. Мектеп жашындагы өспүрүм кыздар косметикалык каражатка абдан кызыгышат. Кээ бир кыздар мектепке да боенуп барышат. Кээде ашкере боенгон жап-жаш кыздар өздөрүн чоң кыздардай көрсөткөнү албетте бул жакшы көрүнүш эмес. Бардык нерсе өз убагы менен болгон жакшы. Эртең эле бой жетип чоңоесуңар, анда өзүңөрдү азыркыдай жаш кылып жасата албайсыңар. Өспүрүм кыздарда табигат тартуулаган жакшынакай жаштыктын сулуулугу бар. Боенгон кызды сырттан көргөн киши адеби жок, жүрүм-туруму жаман кыз катары кабыл алат. Боенбогон кыз кичипейил, акыл эстүү, назик, элпек, таза, уяң, жароокер болсо, айлана чөйрөдөгүлөргө жагымдуу маанай тартуулайт. Сулуулук деген сырткы келбетте эмес. Сулуу кыз ийкемдүүлүгү менен, жайдары мүнөзү, ыймандуулугу, боорукерлиги, чынчылдыгы, эмгекчилдиги жана тазалыгы менен сулуу. Мындай ички сулуулукка жетиш үчүн чыдамкай болуп, акыл угуп, улууларды сыйлап, акыл топтош керек.
Ар бир кыз бала өзүнүн келечеги үчүн, үй бүлөсүнүн бактысы үчүн жаралган. Ошондуктан өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда. Ал эми энелерибиз ырыскыны таанып, аны сактаганды, сарамжалдуу болгонду жоктон бар кылганды, эркекти сыйлап ага тиешелүү буюмдарга, кийимдерине өзгөчө көңүл бөлүп ыйба көрсөтүүнү, ага баш ийгенде, улууларга ийкемдүү болгонду, кечиримдүүлүктү, намыскөйлүктү жаш өспүрүм кезинен үйрөтүп, кан жанына сиңирип баруусу керек. Айтылган кеңештерди туура кабыл алып, турмушта колдоносуңар деген ойдомун. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Силер менен кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта тургула.